Жогорку Кеңеш ардагерлерге берилүүчү акчаны тандап берет. Мындай билдирүүнү Бишкек шаарынын тургуну Алмазбек Багышбеков биздин телеканалга билдирди. Айтымында да ардагерлерге кандай критерийлер менен берилет деген суроого жооп таппай жатат. Алмазбек Багышбековдун маалыматында атасы да согуш ардагери. 9 май күнү бир канча ардагерлерге сый тамак уюштулган. Ал эми сыйдан чыккандан соң Жогорку Кеңештен келди делген жарандар сыртка тагырага унаанын жанына ардагерлерди терип чакырып 20 000 сом өлчөмүндө акча берген. Бул көрүнүшкө ызаланган тургун баарын тең бирдей каралбайбы деп даттанууда. Ал эми видеодогу Жогорку Кеңештин өкүлдөрү деп айтылган бул жарандар аты жөнүн жашырышкан. Мындан улам алар тууралуу азырынча маалымат жок. Ошондойбу, ошондой. Бул Жогорку Кеңеш выборочный берет турбайбы? Выборочный берет турбайбы? Менин атам да участник байыны. Эмне үчүн берген жоксуз? Неме катта, Саргазак? Иә, байке. Эмне үчүн баарына бербейсиңер? Менин атам да участник байыны. Мондайда. Болгону 350ден ашык ветеран бар. Ооба, менин атам да кан төккөн да. Жок, билип атам. Эмне үчүн выборочный бересиңер? Жогорку Кеңеш ушундай да, Кыргызстан ушундай. Жок, коюп турсаңыз. Бул жолу мына ускарым бир 20 кишиге. Эмки жолу калган 20. Андай болбойт да. Баарына бериш керек да, аз эле киши калбадыбы? 1 сомдон болот экен, 1 сомдон. Аз эле киши калды. 1 сомдон болот. Кантип эле 1 сомдон болот? Ооба, такыр эле берилбейт да, көпчүлүгүнөчү кээ бирөө эле берип коет экен да. Ошо эмне критерий менен берет мен билбейм да. Ошо сыйды көрүп, анан деген алчу нерсесин алып чыгып келатсак, анан деген карасам таркатып атыптыр. Анан айтышты да ошол жерден, Жогорку Кеңештен таркатып атат. Ошол жерден айтышты биринчи. Мен биринчи угуп турдум, андан кийин тарттым. Келип алып аткандар да Жогорку Кеңештен келдик, мына берип атабыз деп айтып атты да.